Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi bizning sabaq ma'rifa nakra. Belgili atatoj, belgisiz atatoj. Biz murdagi sabaqda ismdan emne женский жана мужской родтун алганбыз. Bugungi sabaq ismdan emne belgili жана belgisiz болуп бөлүнөрүн алабыз. Ma'rifa деген bir belgili söz, nakra деген бул belgisiz söz. Ma'rifa деген бул эмне десе, bir определенный bir belgili nerseni түшүндүргөн сөздүн баары эмне ma'rifa болуп калат. Мисалы, Бишкек десем, автоматически чоң эмне жердин ишинен мисалы Бишкекти сразу акылга келет да. Зайт десем, сразу Зайтты түшүнөбүз. Мисалы, Садыр Жапаров десем, автоматически бул Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти деп эмне башыңызга келет мисалычы. Мисалы, Мухаммад, Фатима, Макка десе, мисалы, эмне Саудиядагы Макканы түшүнөсүздөр. Ошол белгилүү нерсени түшүндүргөн сөздөрдүн баардыгы автоматически эмне экен, ma'rifa деп аталат экен. Ma'rifanын 7 түрү бар. Биринчи исмул алам, исмул дамир, исмул ишара, исмул маусул, мунада, муарраф биллам, анан мудаф ила ma'rifa. Анан белгисиз сөздөр, nakra деген эмне десе, бир белгисиз нерсени түшүндүргөндүн баардыгы эмне болот экен, nakra болуп эсептелет. Nakra дагы ушул жетөөнүн башкасынын баары nakra болуп эсептелинет. Анан nakranын түрлөрү бар, ошол главный ушул экөө, исмул зат, анан исмул суфа. Эми ар бирин түшүндүрө кетели. Исмул алам деген бир белгилүү нерсенин аты. Мисалы, менин атым Ажибек, мен бир белгилүү адаммын. Эмне Ажибек деген ошол исмул алам болуп калат. Мисалы, Зайт десеңиз, Зайт адамдын аты. Зайт десем, автоматически сиз эмнени түшүнөсүз? Зайтты түшүнөсүз. Исмул домир. Домир деген бул эмне десе, баягы сен, ал, анан мен деген сөздөрдүн баардыгы эмне? Хуа, ана, ал, ана, мен. Ошолордун баардыгы эмне экен? Домир деген бул место имени деген. Ошолордун баардыгы эмне? Белгилүү болуп эсептелинет экен. Анан исмул ишара деген көрсөтүүчү ататоож. Көрсөтүүчү ататоож баягы хада, хадихи, бул, булар, же тетигилер деген сөздөрдүн баардыгы автоматически эмне экен? Ma'rifa болуп эсептелинет экен. Мисалы, хада китап десеңиз, эмне көрсөтүүчү ататоож болуп калат. Аны исмул маусул деген бул эмне десе, исмул маусул деген бул баягы байлантма ататоождор мисалы. Аллати кайсы деп бул женский родко. Бул баягы который деп которулат орусчасы. Мисалы, жаа аллади дарабака десеңиз, жаа келди, аллади деген сени урган киши келди деп которулса. Ким келди десе, сени урган киши деп ушул аллади менен аллати эмне экен? Бул белгилүү сөз болуп эсептелинет. Ал мунада. Мисалы, рожул деген өзү бул nakra болуп эсептелет, белгисиз сөз. Рожул десеңиз эркек. Мен деле эркек болушум мүмкүн, көчөдөгү баардык адамдар эркек болуп эсептелет. Бирок я рожул десе уже белгилүү бир эркекти чакырып аткан болот. Мисалы, мунада ошол чакырылган нерсенин баардыгы эмне экен? Ma'rifa белгилүү болуп эсептелинет экен. Алтынчысы муарраф биллам. Ошол алифлам менен белгилүү болгон сөз. Муарраф деген эмне десе, белгилүү кылынылган ошол лам менен. Алифлам деген неме бар? Ошол мисалы рожул десеңиз белгилүү, бирок алифламды кошо турган болсоңуз, ар-рожулу депчи алифлам. Эмне? Ар-рожулу автоматически сөз белгилүү болуп эсептелинет. Анан жетинчиси мудафин ила ma'rifatin дейт. Ушул жетинчи бөлүк ушул алтоосуна таандык кылынган сөздүн баардыгы эмне экен? Ma'rifa болуп эсептелинет экен. Мисалы, китап деген сөз nakra эле, белгисиз сөз. Бирок китабу зайдин десеңиз, Зайттын китеби деп айткан болсоңуз, эмне? Китеп белгилүү болуп кетти. Мисалы, китеп десеңиз, кандай десем, бардык китептер максат кылынат да. Бирок китабу зайдин десеңиз, Зайттын китеби экен. Хатифу зайдин десеңиз, Зайттын эмне? Китеби. Мисалы, хаданы алсаңыз, бул деген. Мисалы, китабу хада десеңиз, мононун китеби деп айта турган болсоңуз, эмне? Китап деген сөз автоматически белгилүү болуп кетти. Эми накраны алсак, nakra деген эмне десе, белгисиз нерсени түшүндүргөн сөздүн баардыгы эмне дедик? Nakra болуп эсептелет. Мисалы, рожул десеңиз эркек. Бул жерде любой эркек максат кылынат да. Муаллим десеңиз, мугаллим, калем десеңиз, калем. Булар эмне? Белгисиз болуп эсептелинет. Анан айттык, ушул жетөөнүн башкасынын баары эмне деп аталат? Nakra деп аталат. Бирок nakranын ошол дагы түрлөрү бар, бирок эң главный бул экөө. Исму зат деп коет, анан исму суфа деп коет. Исму зат деген эмне десе,
Candu jana cansız nerseni düşündürgön sözdördün bardygy ismu zat bolot. Ismu zattardyn bardygy emneken nakira bolup esepdiler. Misal insan deseňiz, adam degende, birok bu candu nerseni düşündüröt. Faras deseňiz at degen. At degen ne? Biz minebizge at oşol. Emne candu bir söz. Toys bir söz faras degen candu bir nerseni düşündürüp atar. Oşonda ismu zattın bardygy emneken nakira bolup esendir. Misal hajar deseňiz, bul jerde hajar degen taş degen. Taş degen bir cansız nerseni düşünüp atabız. Anan ismu sıfa degen buga çeyin aýtdyk. Sıpatloğuçu sözler bar bizde. Misalı Hasan, sulu, qabih, sulu mes, toys hunik degen, nekrasivy, çoğun kiçinekey, kiçu, da ne var? Akıldı, akılsız. Oşol sözdördün bardygy neken nakira bolup esepdilen etken. Uşun men bizdin sabak bütdi. Allahu a'lemu bis